Максималдуу түрдө бөлүшүп коелу туугандар. Темага көңүл бурбайлык. Максималдуу түрдө таратайлык бул видеону. Вирустай жайылсын. Жакшы болуп, мен дагы небере чебере балдарымдын эме тойлорун немелерин көргүм келет. Баары жакшы болду Ушу эже. кыргыз элим силерден суранам, ушу кичине жардам берип койгула. Колдон келишинче көп түкүрсө көл болот. Биз акчасын аралашкан эмес, ушуга чейинчи чындап да намыс, куру намыс деп эле жана кыла берет экенбиз. Бул чоң акча болсо, Аңа бир берсиңер, Аллахым силерге миңди берсин. Ассаламу алейкум, урматтуу, кайрымдуу кыргыз элим, амансыздарбы? Максималдуу түрдө ушул видеону баардык группалар менен, контакттар менен, статустар менен бөлүшүп коюшуңуздарды өтүнөт элек. Эжекебиз 54 жашта. Динбаева Айдынхан деген эжекебиз, ал айдын кызы Кара Сууга келин болуп түшкөн экен. 2007 жылдан бери мынакей 2007-ден бери мигрант болуп мына талалап эл катары бул эжекебиз дагы ушул чет жерлерде жүрүп мынакей ооруга калыптыр. 3 жылдан бери көкүрөк бези менен ооруп мына 4-этап экен да. Аябай бир жардамга муктаж болуп турган кез экен да. Ушул бир ооруну өзүм бир топтоп, үй бүлөм менен бир элге кайрылбай эле чыгалык десе, бирок бир чоң акча да бул. Топтошуптур эмес, 1 миллионго чейин туугандары, достору, тааныш билиштери, коомдор, Кара Суу коомуна ыраазычылык билдиребиз, тыйын бериптир. Алай коомуна ыраазычылык билдиребиз, тыйын бериптир. Машиналарын сатышыптыр, колдон келишинче өздөрү аракет кылыптыр, бирок акча жетпей атыптыр туугандар. 200 рубльден 9000 адам бир берген болсок, Кудай кааласа бул сбор жабылуу алдында турат да. 35 миңден жогору бир акча кетет деп атыптыр. 30 миңдей заключение кылып атыптыр өздөрүчө. 10 миң долларына топтошуптур, 20 миң доллар акча керек туугандар. Андыктан колдон келишинче азбы көппү болушунча которойлук туугандар, жардам берелик. Мындай сборлор биз канчасын жапканбыз Кудай кааласа. Көп түкүрсө көл болот. Ороз айдан жакындап келатат. Эжекебиз менен сүйлөшүп отуруп калдык. Мына балдарым тоюм көрсөм дейт деп аябай көп нерсени айтып берди да. Буюрса баары жакшы болот эжеке деп жанында отурам. Эже, эч ойлонбоңуз. Эл менен амандашып кичине бир экөөсү сүйлөп койсоңуз а? Урматтуу кыргыз элим, ушу 3 жылдан бери көкүрөк бези менен ооруп келем. 1 жыл Бишкекте лечение алдым, 2 жылдан бери Москвада лечение алып атам. Бул жерде дагы жакшы боло албай, ушу Индияга барып, ушу жерден дагы операция кылып, ушу метастазы тамырлап кеткен, ушуну барып ушу Индияда гана күйгүзөт экен. Ошол жерге барып лечение алып, жакшы болуп, мен дагы небере чебере балдарымдын эме тойлорун немелерин көргүм келет. Баары жакшы болду Ушу эже. кыргыз элим силерден суранам, ушу кичине жардам берип койгула. Путкадан тебет атып дейт азыр. Путтарым оорутат, белде грыжасы бар Ушу экен. жерден азыр дагы химия алып, укол алып атам Москвада дагы. Баары жакшы болот эже. Жардам берип койгула, силерден суранам. Эч кимдин апасы оорубасын туугандар. Мына кызы бул жерде ыйлап отурат. Эжекебиз менен YouTubeга тарткым келип атат да. Колдон келишинче көп түкүрсө көл болот. Биз акчасын аралашкан эмес, ушуга чейинчи чындап да үстүнө Кудай турат. Өзүнүн карта номерлерин коюп, баардык акча өзүгө точкасына чейин жетип аткан. Ошон үчүн көп сборлор жабылып атат, туурабы? Азыр мен Сбербанк картасын коёмун. Көрүп атасыздар, учурда документтер нито болуп, култак болгон учурлар болуп атат, көп период болуп кетип, култанып калган учурлар болуп атат. Эгер култанып калган болсо, мен которуп атканда чыкпай калган болсо, демек мен комментарийга номер коюп койгон болом. Баласы бар экен, баласынын номерин коебуз. Эгер кызыны култанып калсачы, өзүнүн кызыны айтып койгон эле Сбербанкта. 8977 мен жазып коем. 127 0394. Не деп чыгат? Назгүл Г деп чыгат, а? Буда Тиньковтагы барбы? Не деп чыгат аякта? Аяктан деле? Мбанкчы? 555 19 90 94. Не деп чыгат? Элнура Б деп чыгат. Мбанктан коюп койдук туугандар. Көп түкүрсө көл болот. Биз жардам берип коелук. Мына Ороз айдан жакындап калды. Көчөгөйдө жүрөбүз, нарак-беракта жүрөбүз. Ушул чыгарган эле видеого жана айтылган эле 1-200дөн берип турган болсок, көп акча топтолот да. Анан 9000 просмотр болду, балким бир 20000 просмотр болду деп которобой койбостон колдон келишинче жардам бере берелик. Көбүдө акча болот, көбүдө акча жок болот, нарышпеп калат дегендей кийин эми салып которгондо эми эринсе керек деп ойлойм да. Ошого жок дегенде лайк басып, дуа кылып, группалар менен таратып, статустар менен бөлүшүп жардам берип коелук. Бисмилла деп биз өзүбүздүн Кыргызбай YouTube каналының атынан баштап берелик. Ниетти тууралап которо берелик Кудай кааласа. Эже, буюрса аз болсо да көпторду кабылдап коюңуз Кудай кааласа. Көрбөгөндөй болуп кетесиз, бир жүгүргөнүңүз бир тартайлык эже. Рахмат Кудай кааласа. Эртерээк кайрылып атыпсыздар да, эртерээк эле чыгарып берет элек.
ушул намыс, куру намыс деп эле жанакы öğreткенбиз. Бул чоң акча болсо кайрылайлык туугандар. Чындап да мен деле бир 10-15 күндө бир элге чагылдырып мына жанакы беребиз. Күндү эле бирок кайрымдылык чыгарбайбыз. 10 күн 15 күндө чыгарып беребиз. Кудай кааласа баскан жолунан бир гүл чыга турган чөбөсө турган кылып да кайракай чыгарып берсем мындай сборуду ачтыкпы толо тургандай кылып сагындырып чыгарып туралы демекчимин да. Жакшы комментарий жазып коелук, ой тилекти кичине оңдоп коелук. Полный негатив болуп кетет. YouTube'да дагы, Instagram'да деле жаман сөздөрдү жазбастан мына эми өзгөрүүнүбүздөн баштап орозого жакындап калды. Кичине бир даярданалык туугандарым, жакшы күнөрү жолугалык мынакей. Бир бата берип койсоң мына которгондорго кең, Рахмат силерге дагы, Алла разы болсун. Иштериңер жүрүшө бересиң, мага бир берсиңер, Аллахым силерге миңди берсин. Өмүрүңөр узун болсун, ушундай жакшылыктарды кыла бергиле. Силерге дагы чоң рахмат. Амин. Силер себеп болуп ушинтип келип калдыңар. Рахмат силерге дагы. Амин. Көрбөгөндөй болуп кеттиң, көрбөгөндөй болуп. Бала чакаңарды Ооба, неберелериңиздин тойлорун көрүң, Кудай кааласа. Ушул балдарыңыздын пешенесине аман болуң, мында Кудай кааласа. Бул жаштарды көбүнө көрөбүз, Кудай кааласачы. Канча сборлор жабылтат, Кудай кааласачы. Бир поддержкадан берип коелук, анан номерлерде, WhatsApp'тар дагы бар. Эгер култанып башка болгон болсо жазсаңыздар деп атат. Колдон келишинче жардам берип коелук туугандар, чындыгындачы мындай кылып элге кайрылгыл кечимди кылбасын. Бул аябай оор сыноо булчу туугандар. Бул бир үй бүлө көтөрө турган сыноо эмес. Ошо бир көпчүлүктө бир масса менен бир жеңип чыгып кетпесек, бир адамга, бир үй бүлөгө аябай оор бул. Андыктан биримдикте бололук, бөлүп жарылбайлык, ар дайым жакшылыктын үстүндө жолугуп, аманчылыкта жүрө берелик. Каналга катталыңыздар, Кыргызбай YouTube каналы ар дайым ушул элдин көйгөйүн жеринен тартып, башка жат карталарды кошпостон, эл ишентканда өзүнүкүн коюп чыгарып берүүгө кызмат кылууга ар дайым даярбыз туугандар. Telegram ачып койгонмун, ал жака катталып койсоңуздар болот. Instagram ачып койгонмун, ал жака дагы катталып койгоңуздар туугандар. Көрүшкөнчө аманчылыкта жолугалык. Айыгып кеттиңиз, сизден 27 күнү кетесиз февралда, 27 февралда. 5-6 күн эле калды, ошондон айтып коеюн. Ооба. Максималдуу түрдө бөлүшүп коелук туугандар. Темага көңүл бурбайлык, максималдуу түрдө тараталык бул видеону. Вирустай жайылсын. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.